Анан Теңир мага мындай деди: эми мен сага Сихонду жери менен кошо колуңа салып бере баштайм. Анын жерин ээлей башта. Ошондо Сихон бүт эл менен бизге каршы Жааста согуш ачты. Кудай Теңирибиз аны биздин колубузга салып берди. Биз анын өзүн да, балдарын да, бүт элин кырып салдык. Биз ошол учурда анын бардык шаарларын басып алып талкалап салдык. Эркектерин да, аялдарын да, балдарын да тирүү калтырган жокпуз. Бирок биз басып алган шаарлардагы алардын мал мүлкүн олжолоп алдык. Арнон суусунун жээгиндеги Ароер шаарынан тартып, өрөөндө жайгашкан шаардан тартып, Гилатка чейин биз басып албаган бир да шаар калган жок. Бардыгын Кудай Теңирибиз биздин колубузга салып берди. Кудай Теңирибиз бизге тыюу салган амондуктардын жерине, Жабок суусунун тегерегиндеги жерлерге, тоо койнундагы шаарларга гана жакындаган жоксуң. 3 бөлүм. Биз ал жерден бурулуп Башанга бет алдык. Башан падышасы Ог өз эли менен Эдрейдин жанында бизге каршы согуш ачты. Ошондо Теңир мага: андан коркпо, анткени аны бүт эли жер менен кошо сенин колуңа салып берем. Сен Кешпондо жашаган Амор падышасы Сихонду кандай кылсаң, аны да ошондой кыласың деди. Анан Кудай Теңирибиз Башан падышасы Огду бардык эли менен биздин колубузга салып берди. Биз алардын эч кимисин тирүү калтырбай кырып салдык. Биз ошол учурда анын бардык шаарларын басып алдык. Алардын биз басып албаган бир да шаары калган жок. 60 шаарды, аргоптуктардын бүт аймагын, Башан падышасы Огдун падышачылыгын басып алдык. Бул шаарлардын бардыгы бийик дубалдар менен курчалган, дарбазалары бекем кулпулар менен бекитилген шаарлар экен. Булардан сырткары дубал менен курчалбаган көптөгөн шаарларды басып алдык. Кешпон падышасы Сихондун бүт шаарларын талкалап, эркектерин, аялдарын, балдарын кырып салгандай, аларды да талкалап, элин кырып салдык. Ал эми алардын шаарларындагы мал мүлкүн олжолоп алдык. Биз ошол учурда Аморлук эки падышанын колунан Иордандын берки өзүндөгү Арнон суусунан Хермон тоосуна чейинки жерлерди тартып алдык. Сидондуктар Хермонду Сирион дешет, Аморлуктар болсо аны Сенир дешет. Түздүктөгү бардык шаарларды, бүткүл Гилат жерин, Салха менен Эдрейге чейинки бүткүл Башан жерин, Башан падышасы Огдун шаарларынын бардыгын басып алдык. Репалктардын ичинен Башан падышасы Ог гана калды. Анын жаткан орду темирден, ал азыр амондуктар жашаган Рабеде турат. Эркектердин чыканагы менен ченегенде анын узундугу 9 чыканак, туурасы 4 чыканак. Биз ошол учурда Арнон суусунун жээгиндеги Ароерден тартып, Гилат тоолоруна чейинки шаарларды басып алдык. Гилат тоосунун жарымын шаарлары менен Рубейин, Гад урууларына бердим. Ал эми Гилаттын калган жарымын Ог падышачылык кылган бүт Башан жерин, Башан жериндеги Аргоп аймагын Менашенин жарым уруусуна бердим. Менашенин уулу Жайыр, Гешур менен Маак чегине чейин жаткан бүткүл Аргоп аймагын басып алып, Башан аймагын өз аты менен Жайыр кыштактары деп атады. Ал азырда ушундай аталат.